Достар, салам алейкум. Кече аялым жанымда болдум. Роддомдо. Негизинен бул өтө эле аябай эле кыйын экен. Жанымда жакшы көргөн жаның кыйналып жатса, толготуп атса, схваткалар келип атса, улам эле эчтеке кыла албайсың, кантип жардамыңды бере албайсың, же бир нерсе кылып жардам берейин десең, колуңан эчтеке келбейт. Ошол учурлар аябай эле өтө татаал болду. Бирок Кудай таалама ыраазымын, Аллах таалама миң мертеден аябай жеңил өткөрүп, ошол төрөттү. Жакшы аман-эсен төрөп алдык. Жалпы досторубузга, коллегаларга, кыргыз элиме, биздин партнерлорго, спонсорлорго жана ошондой эле бүт байкелерге, эжелерге, агаларга баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Жакшы каалоо тилектериңиздердин баарына рахмат. Кыргыз эли өнүгүп өсө берсин. Кыргыз эли каякта гана төрөлбөсө дагы, дүйнө жүзүнүн кайсы жеринен төрөлбөсө дагы баары бир кыргыз экенин, анын канын эч ким тартып албайт. Ошондуктан баардыгы биз өзүбүздүн тарбиябыздан деген көз каранды. Бул Америкада келип биз ошо аялыбыз төрөп аткан себеби кайын журт ушул жерде жашайт. Анан 40 күндөй кайын журт менен болуш керек деген дагы кыргыздын салтында бар. Анан ошол салттарга таянып, буюрса келинчегим дагы кичине кайын журттун астында эркелеп алсын деп келдик бул жерге. Кудай буйрса дагы бардыгы. Анан эң башкысы биздин апаларыбызга чоң рахмат. Ушул бизди ушинтип кыйналып төрөгөнүңүздөргө, сиздердин баркыңыздарды кичине да болсо да билип калдык. Төрөш дагы оңой эмес экен. Ошондуктан жалпы апаларга, келечекте апа боло тургандардын бардыгына терең мырзалар биз таазим этебиз. Сиздердин астыңыздарда бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздердин эмгегиңиздер абдан зор. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Дагы бир вот наша главная героиня. Молодец. Миссия выполнена. Это наш любимый братишка, Кайнишка. Пришел нас поздравить. Спасибо огромное. Вот там общаемся с людьми. Вот цветы нам привез. Рахмат.